Суперинфо гезитинин жаңы санында. Ырчы айеремешимдин кызыктуу маегин окуңуз. Шоу бизнестен бир жигитти жактырып жүрөм. Ал дагы мага сезимдерин билдирди дейт Ырчы. Белгилүү режиссер Сынчы Жаныш Кулманбетов эмне үчүн бала кезде атасынын үстүнөн арыз жазгысы келчү, ушул жана башка кызыктары тууралуу айтып берди. Кыргызстанда автоунаалардын баасы арзандайбы? Өлкөгө оң рулдуу унааларды киргизүүгө уруксат берүү демилгеси талкууланып жатат. Ырчы Асель Турдалиева менен кызы Бегимай Өмүрканова сыр бөлүштү. Кызымдын ээрчи ыйлай бергенине боорум ооруп, гастролдоп кетүүнү токтотком дейт Асель айым. Ойсоке Пери Тайнемдин тапшырмасы популярдуу ырлардын текстиндеги баш аламан саптарды сынга алдык. Орусия мигранттарга талапты катуулатты. Ал жердеги 100 миңдеген кыргыз жарандарынын укугу корголобу? Балаңыз төшөккө заара кылып коюуну токтотпой жатса, дарыгерге көрсөтүңүз. Энурез Дарты аны айыктыруу жолдору тууралуу айтып беребиз. Төкмө акын, куйкум сөздүү Жылдызбек Төрөкановду тааныштырабыз. Бир айтышта дердеңдеп кетип, кийин Амантай Кутманалиевден уялып качып жүрдүм дейт ал. Куудул сатирик Талас Кашкариев Майрамбек Осмоновду ээрчип жүрүп куудул болгом дейт. Таланттуу мырзадан кызыктуу маек. Сүзмө азыгынын организмге пайдасы тууралуу макала даярдадык. Нутрициолог сүзмө сүт азыктарынын эң жакшысы деп кеңеш берди. Гезитти ысык кезинде окуп, ырахат алыңыз.